Сулаймантоого туристтин баары келет. Кооператив, туристтер эң көп жүргөн, шаардыктар эң көп жүргөн жер. Ушул жерде неме жок экен, лоток жок. Ушуну биз мына жергиликтүү бюджеттин эсебинен, стаффонддон каражат таап, ушул жерди баштадык. Анткени лоток илгерки арык бойдон турат. Анан Жеңиш Курманович, биз экөөбүз кыдырганда билесиз. Тротуар жок. Азыр 3,5 километр тротуарды бүтүрдүк мына. Ошондой эле 1 километр 400 метрге жакын жол. Мына шаарда Сулаймантоонун түбүндө борбордук көчөлөр ушундай заңгыраган жол болуш керек. Туурабы? Калган бардык райондордо жолдорубуз өз убагында бүтүп атат. Кудай буюрса, ушу сиздердин жардамыңыздар менен, урматтуу жолчулар, өзгөчө мына күн абдан аптаптуу ысык. Ошого карабай иштеп атасыздар. Ысык дебей, суук дебей, эрте дебей, кеч дебей иштеп атасыздар. Шаардык мэриянын атынан, өзүмдүн атыман ушул жайкы аптапта иштеп аткан, жайкы Саратанда иштеп аткан бардык жолчуларга мен өтө чоң ыраазычылык билдирем. Ошто заңгыраган жолдорубуз бүтө берсин. Рахмат. Жаңы жолубузга жолчулар биринчи силер баскыла жүрүңүздөр. Бул жерден азыр буюрса лотокторубуз бүттү, туурабы? Тротуарларыбыз 3,5 километр тротуарыбыз. Биз Оштун жүзү болгон борбордук көчөлөрүбүздү мына ушундай кылып жасашыбыз керек. Жеңиш Курманович, президентибиз бизге азыр жанагы бирликтүү салыктан сатуудан түшкөн салыкты Ош шаарына калтырып берди. Ошонун үзүрү ушул мына. Өзүбүз күчүбүз менен мына ушундай жолдорду оңдоп атабыз. Ушул бүткөндөн кийин мына Ош шаардык мэриясы, администрацияда мына драм театры менен алды менен кеткенде тиги филармонияга чейин дагы жолдорубуздун акыбалы абдан начар. Ошол бул жолду бүтүп пайдаланууга бердик. Эми ошо Алымбек Татка көчөсүнө өчпөйсүзбү? Баштайбыз. Окуучулар, студенттер келгенге чейин ошол мэриянын алдынан баштап ошол жерде дал ушундай кылып жаркыратып бериңиз. Ошол жерде. Түнү саат 11-де келсек дагы иштеп жүргөн болот. Түнкү саат 12-де келсек дагы иштеп жүргөн болот. Анан эми эртеси эс алат го, булар чарчап калбадыбы деп жумушка баратып бир ушундай өтсөм, дагы иштеп аткан болот. Рахмат сизге. Жоопкерчилик да. Биринчи ушу борбордук көчөлөрүбүздү оңдоп, анан тротуарларыбызды оңдоп алсак борбордук көчөлөрдүн. Азыр 50 чакырымга жакын жол жасалып атат, мен жана айтып өттүм. Анын ичинде бул жагы Жапалак, ал жагы Кызыл Кыштак, Онадыр бардык жерди камтыдык. Буюрса мына Алымбек Татка көчөсүн ушуну оңдойбуз, жаркыратып. Силерге рахмат. Ушу Жеңиш Курманович менен иштеше бересиңер. Ийгилик болсун эми. Мына карагыла.